Бүгүн Балыкчы шаарындагы Ысык-Көл индустриялык педагогикалык колледжинде 3 бөлүктөн турган салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Анда алгач үй кызматкери кесиби боюнча көз карандысыз валидация жана сертификациялоодон өткөн талапкерлердин сертификаттары тапшырылды. Бизде бүгүнкү күндө өзгөчө балдарды, башкача айтканда майыптуулугу бар балдардын бүтүрүү кечеси өтүүдө. Майыптыгы бар балдарды биз программалык камсыздоо жана техникалык жабдуу адистиги боюнча 2 жыл билимибизди берип, кесиптик өндүмдөргө ээ кылып, быйыл уябыздан учурудабыз. Ошол өзгөчө балдардын аркасы менен Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосунун негизинде бизге окуу өндүрүштүк комплекси да курулуп берген. Биздин окуу жайда үй кызматкери, орусча айтканда горничная кесиби боюнча көз карандысыз валидация жана сертификациялоодон өткөн талапкерлердин сертификатын дагы тапшыруу аземи жүрүүдө. Экинчи бөлүктө өзгөчө балдардын кесиптик бүтүрүү кечеси болуп, программалык камсыздоо жана техникалык жабдуу адистиги боюнча 2 жылдык билим алган студенттердин дипломдору ыйгарылды. 10 бала тапшырган, анын ичинен 6 эркек, 4 кыз. Артыкчылык диплом менен бир студентим бүттү. Бүгүн ошо дипломду тапшыруу аземинде балдарым келип дипломдорун алышты. Мен өзүм студенттериме андан аркы жашоосундагы ийгиликтерине жетишине тилектешмин. Бүтүрүүчүлөрдүн арасынан 2 студент жогорку окуу жайга тапшырып, 2 студент Ысык-Көл индустриялык педагогикалык колледжинде окуу өндүрүштүк комплексине ишке орношсо, ал эми Тилек Жумабек уулу үйдө отуруп программалык камсыздоо боюнча иштеп келет. Мен ушул окуу жайды аяктап, буюрса иштеп баштадык. Үйдөн отуруп эле иштейм. Меники основном ушу интернет тармагында, соц тармактарда бүт видео реклама, там монтаж дегендерди полностью ушу өздөштүрүп алдым. Ушул окуу жайга рахмат. Ушул окуу жайдан көп нерсени үйрөндүм. Ушактын окутуучуларына, ушактын директорлоруна баарына чоң ыраазычылык. Андан сырткары 2023-2024 окуу жылында TikTok видео конкурсу уюштурулуп, студенттер кесиптик багыттоо иштери боюнча окуган окуу жайын көрнөк жарнактар менен камсыздоо алкагында видеороликтерди тартышкан. Жеңүүчүлөргө Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган сектор өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өнүгүү үйрөнүмдөрү проектисинин негизинде Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги тарабынан акылдуу смарт сааттары берилди.